жалпы кыргызстандыктарга 60 жылдык мааракебиз үчүн кандай каалоо тилек айтат элеңиз? КТРда иштеген ар бир кызматкер ушу пол жууган адамдан баштап башкарган адамга чейин оруусу бир. Теле көрүүчүгө жагуу, анын табитине кызмат кылуу. Бул оңой иш эмес. Кээ бир адамдар бар, өмүрү кадр сыртында. Бир кадрдан чыккан эмес. Şu кадрга чыккан Мыктыбек деген жылдызды көрсөтүп койгондугу үчүн, ошону монтаж кылып койгон үчүн рахат алат. Бул адамдарга биз таазим кылышыбыз керек. Мен учурдан пайдаланып, кадр сыртындагы бүт кесиптештериме башым дейип, таазимим менен салам айтам туугандар. Мен силерди сагындым. КТР кыргыз телевидениеси бул өзүнчө телевидение, сиздер бар үчүн бар. Экранда мага окшогон бир 30дай бала чокчоңдоп сүйлөгөнүбүз менен артыбызда бизди ушу бала кылып сүйлөткөн 300дөн ашык адам турат. Ар бириңиздерге мен ушу башым дейип салам айтам. Ар бириңиздерге Аллах Тааладан ушу бир КТРда бир айтып жүргөн сөзүм бар. Өлүп калса 3 күндөн кийин КТР унутат деп. Эмнеге? Ушундай динамика ушундай. Буга тарынбаш керек. Тирүү жүрсөң деле кетип калсаң унутат. Бирок ушуну билип туруп, акыркыга чейин ушу иштеген жеринде өлүп калган балдар бар, жан берген балдар бар. Билем. Ушулар бар. Келип некрологун көрүп паланча өтүп кетти деп коюп кайра ишиңе кирип кетесиң да. Биздин бардыгыбыздын тагдырыбыз ушундай туугандар. Бул телевидение ушундай. Мына ошо айнектин артындагы адам үчүн иштеген элбиз. Бардыгыңыздарга Аллах Таала үйлөрүңүздөргө тынчтык берсин. Өмүрүңүздөрдү узун кылсын. Бала бакыраңыздар сиздин жашаган жашооңуздарды, эй сен бекер жашадың, эмнени таптың деген бала болбосун. Сиздер менен сыймыктанган балдарды берсин Аллах Таала. Билиңиздер, эч кайсы сөзгө ишенбеңиздер. Биздин телевизиондук системада иштеген ишибизди балким мени эстеп калар, Муратты эстеп калат. Мени ким эстейт эле деп ойлобоңуздар. Силерди биз эстейбиз. Биздин ар бир ишибиз, мен ар бир декорациянын ар бир мыгын ким какканы эсимде. Жана мен аны айтып келем. Мыктыбек болбойт эгерде силерди унутса. Ушундай урматтуу коллегалар, майрамыңыздар менен. Дайым биз менен болуңуз.